расмийлештирүүнүн да bir instrumenti, en çoğun instrumenti bu nike. Nike dese bizde bardı dini nikeni öyleyiz de. Çındığında bu baylanışlardın rasmileştirilişi nike de aytıladi. Eğer de nike yok bolsa, bu buzukuluk. Buzukuluk bolboş üçün biz nikeleşeriz. Nikenin yolları köp. Dini nike var. Bu jubaylar Allah aldığında üybüle kurgandığın rasmileştiredi. Oşonda öyle mamleketlik nike var. ЗАГС деп коет. ЗАГС чечмелегенде бұл запись актов гражданского состояния. Сен граждандык абалыңды каттоо. Үйлөнгөнсүңбү, бойдоксуңбу, өлүксүңбү, тириксиңби? Ошол нерсени каттайт мамлекет. Затында дин жок мамлекеттерде ЗАГС никенин ордуна өтөт. Мамлекетке расмийлештирип өтөт. Бул мунун ери, бул мунун катыны. Эгер экөө ажырашса, мүлктүн биягы буга өтөт, биягы буга өтөт. То есть укук талаасында экөөсүн үй бүлө деп тааныш үчүн аларды мамлекет расмийлештирип атат. Совместное ведение хозяйства, то есть чогуу чарба жүргүзүү үчүн. Дини болбогон абалда бул да никенин бир түрү. Бирок чогуу болгон учурлар да бар. Бизде азыр ушундай чогуу. Биринчи дини никеден өтөт, анан барып мамлекеттен да каттоодон өтүп коет. Кээдер биринчи мамлекеттен каттоодон өтүп алып, анан кийин эки балалуу болгондон кийин эстейт. Ой, нике кыйдырбаппыз, э? Анан сурай баштайт молдого келип муфтияттан, мен эки балам эмне болду ошондо, бейнике болуп калды эми деп. Bir жолу bir никеге катышып калдык. Балдарына нике кыйып атып, нике хутбасы бар да, жаштарга насихат кыла турган. Ошол насихат айтылып бүткөндөн кийин атасы чакырат. Биздин да никебиз жок дейт. Биринчи жолу угуп атабыз дейт. Бул трагедия. Баласын үйлөп атат, өзүнүн никеси жок. Баласынын никесин көрүп таасирленип атат. Үчүнчү бир кайгылуу учур. Бул эчтеке жок. Нике да жок, ЗАГС да жок. Мынау жерде бардак. Коом балким бул мунун аялы деп таанышы мүмкүн. Коом. Айыл таанышы мүмкүн, бул мунун эри дейиши мүмкүн. Бирок мына бир Аллах, мына бир мамлекет аны үй бүлө деп тааныбайт. Укук мамилесинде чечилген эмес. Эгерде эринде инсап болсо, балким эгер ажырашуу болсо, бөлүшөт, инсап кылат. Эгер намаз окуган инсаптуу болсо, балким Куранга амал кылат. Но бирок мен тажрыйбамда, мага көп адамдар кайрылатып атпаймынбы? 4 балалуу аялдын күйөөсүнөн ажырашып келип шикаят кылганын көргөм. Жер үлүшүн да алган эмес, үйдөн да алган эмес, эчтеке 4 бала мен көчөгө чыгарган. Эми аял ошого жеткирип коюшу мүмкүн, бизде ошондой аялдар бар, жеткирип койгондур. Бирок эркектин мойнуна коюлган жүктү ага каралбайт. Үйлөндүңбү? Бул ажыдарга үйлөнсөң да кечир кой, укугун коюп кой. Үйлөнүп атканда билгенсиң да, сүйүү деп алып алдың да. Мына ушул маселе бар. Никеңиздер бар беле? Жок эле. Диний үй бүлө. Кийин динге келишкен албетте. ЗАГСыңар бар беле? Кайда ЗАГС? Аябай чоң проблема. Элди чогулт, милицияны чакыр. Ушул проблема керекпи?